Саламатсыздарбы? Сиздер азыр көрүп турган жер Бишкек шаарындагы Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейи. Бир нече күн мурун ушул музейде аялдардын көйгөйүн чагылдырууга арналган көргөзмө ачылган. Анын максаты аялдардын укугун коргоого багытталган. Ал эми ушул көргөзмөдөн кийин учурда көп видеолор тарап талкуу болууда. Кээ бирлери ушул кыргыз элинин аялдары мындай иштерге барган эмес десе, ал эми айрымдары ушул көргөзмөдө чыккан жылаңач аялдарды эрттүү деп колдогондор да бар. Биз азыр ушул тема боюнча коомчулуктан өз оздорунан угуп көрөлү. Анда эмесе кеттик. Жок, эми укугун коргоосу чечинбеш керек, конечно. Бул эми биздин канча жылдан бери ушу эл көрүп, эл кирип, маданияттын борборуна мындай көргөзбөй башкача иш-чараларды деле колдонсо болмок. Чечинишпеш керек болчу ал. Чечинген биздин эми мусулманчылыкта жок да андай. Башка жолдор менен деле жеткирсе болот укугун коргош үчүн. Атайын эле ошону барып чечинип, музейдин ичинен көргөзбөш керек. Иш-чара кылса көп нерсе бар. Жеткирчү нерселер көп. Туура жагын тандаш керек. Эми өкмөт чара көргөндө бул эми интернетти карач, канча адам, канча эл, канча биз азыр Кыргызстан дайыма жаман сөздүн ичиндебиз. Эч качан оңол албай койдук, анан уште эле бири-бирибизди артка тарта берсек, оңол албайбыз го дейм. Ынтымакта жеткирсек аялдардын укугун, эркектер биз деле коргойбуз. Бизде да кыздар бар, бизде да эже бар, эне бар. Биз да колдойбуз аларды. Анан өзүнчө эле чогулуп алып андай иш-чараларды кыла берген туура эмес го деп ойлойм да. Эми ал кишинин карамагында да ал киши жооп бериш керек да бул жерге. Ал киши кир десе кирет, чык десе чыгат, кыл десе кылат. Анан бул жерде министерстводо көзөмөлдөш керек болчу. Эми аларга деле бул кабар жетпей калган болуш керек, билбей деле калышы мүмкүн да муну. Ошо жаңгарачу эжебиз өзү жакшылап контролдош керек болчу да бул жерде. Ошол киши жооп бериш керек да, бул бүтүндөй Кыргызстандын аброюна шек келип атпайбы. Бир эле эки эле адам кызыкчылыгы канча биздин эл журтка башкача таасир тийгизип атат да, башкача жолдорду кылса деле болмок. Аялдар азыр укуктуу. Аялдар башкарат, үйдө деле аял башкарат дей эле укугу тереленген аялды көрө элекмин. Мен мына 70ке чыктым. Эми бул туура эмес да, жылаңачтанган. Бирок ага тиги билбейм, күнөөлүү эмеспи. Мира жаңгарачыбага бир эскертүү берип эле коюп койсо болмок. Анан жанагы чоролор бар, коркутканга акысы да жок, чындап билген. Ал эми искусство, аны түшүнгөн киши түшүнөт, түшүнбөгөн киши түшүнбөйт. Ошо менин оюм. Көргөзмө боюнча тиги туура болбой калбады. Жаңкы немелерди көрсөтүп коюп. Чет мамлекеттен келген беле. Ошо биздин ошону көрсөтпөй койсо тиги берки ким иштей бербейт. Ошо ичине тиги билбейм, жаңылыш болуп калдыбы, кандай кылып, мен да түшүнбөй калдым ошого. Ким күнөөлүү? Эми билбейт экенмин, аны тияктан эми чакыргандар күнөөлүү да, чакыргандар күнөөлүү. Анан эмне чакырып алып келип бияка эметет? Тигилер келди, кетти, ошо. Анан биякта ырчыр болуп атат, ошо. Менин мнением ошо. Жетекчини эми алган туура эмес эми. Жакында эле койду эле, эми кайра мындай эметип, улам бирөөнү алмаштыра берсе мындай эми жумуш жүрбөйт да ошо. Мусулман өлкөдө болгондон кийин чечинбей эле койсо болмок. Ал эми кандай десем, чечинген кандай десем, өрдөктү туурап кастын муртун тур деген эмне кереги бар аны? Мисалы үчүн да, эми коргойбуз эле чечинип алып эле билбейм. Мен аны туура көрбөйм, чечинбей эле койсо болмок. Эми бизде закон ошондой бар бекен, ошондой чечингенге болбойт же болот деген. Ошону билбейт экенмин. Аны эми мисалы үчүн ар ким өзүнүн жумушу менен алек болсо да, ошондо бизде өнүгүү болот да. Ар кимибиз эле азыр мындай деп коет го. Баарыбыз эле политик болуп кеттик, баарыбыз эле ар ким өз жумушу менен алек болсок, эми негизи мындай эң жакшы сөз бар. Ар ким өз Кудайдын алдында ар ким өз жумушу үчүн жооп берет турбайбы? Ошолор эми Кудай бар го деп баарыбыз да ишенебиз. Ошолор өзүнүн Кудайдын алдына барганда жооп берет. Эми бул мындай да, баарыбыз эле айылдан келгенбиз да. Мисалы үчүн Роза Отунбаеванын мисалы үчүн атасы же чоң атасы айылдан келген да, Бишкектен эч ким төрөлгөн эмес болуш керек эле. Мен деле чүйдөмүн, бул 60 километр. Шаарга келгениме 20 жыл болду. Жумушка жараша да. Мисалы үчүн
мен ар кимибиз жумушка карата жумуш шаардан табылып калган үчүн шаарда жүрөт. А так айылда иштегендер шаарды келгиси да келген жок. Анан жумуш айылдарда жетип атса шаарга эч ким келмек эмес. Мисалы үчүн элементарный эле союздун убагында ар бир школдо кыргызстарда же почти кээ бир школдордо бир да кыргыз окуучу эмес. Баарыбыз эле биз өзүбүздүн мал бакканыбызга карата тоонун түбүндө эме мал багышчу эң менин азыр оюма келсечи, мага бир жакшы өзүм малым болуп эмем болсо, мен керек болсочу шаарда өзүм канча жылдан бери иштеп жүрөм, мен айылга барып мал баккым келет.